Саламатсыңарбы балдар? Мына бүгүн көтө турган темабыз жөнөкөй бөлчөктөрдү ондук бөлчөктөргө айландыруу, чексиз мезгилдүү ондук бөлчөктөр, бөлчөктүк түнүкмалардын маанилерин эсептөө. Мынакей биз буга чейин билебиз, бөлчөктү окуганды билебиз, баарын кийимде кошконду көйткөндү билебиз, туурабы? Муну кантип окуйбуз? 2-ден 1, 4-төн 1, 7-тен 4-төн 7, 4-төн 9 жана башка. Аалымдар анан биз бөлчөктөрдү эки бөлүп окуйбуз: дурус бөлчөктөр жана буруш бөлчөктөр деп. Демек, аалымдар кичинекей болгондо дурус бөлчөк болот, бөлүмдөр чоң бөлүмдөр кичинекей болгондо буруш бөлчөк болот. Ошондо бизде бу жерден дурус бөлчөктөр кайсылар? 2-ден 1, 4-төн 1, 6-дан 5, 25-тен 7, 3-тен 2, 9-дон 7 дурус бөлчөктөр экен. Ал эми 4-төн 7, 4-төн 9, 4-төн 11, 1,64-төн 3, 8-ден 11 булар буруш бөлчөктөр экен. Биз эми буларды бүгүн биз өтө турган темабыз жөнөкөй бөлчөктөрдү ондук бөлчөктөргө айландыруу. Демек, кантип ондук бөлчөккө айландырабыз? Биз ошону азыр үйрөнөбүз азыр. Карадык. 2-ден 1. 2-ден 1 болгондо бул 0,5-ке барат. Кантип 0,5-ке барат болот? Себеп биз бөлгөндү билебиз да. 1-ди 2-ге бөлөбүз. Демек, кичинекей санды чоң санга бөлгөндө сөзсүз түрдө 0 берип, үтүр коюп, анан эмне кылабыз? 1-дин артына 0 берип, анан мына 5-тен 1 чыгарып коюп, ошондо 2-ден 1 0,5-ке барабар. 4-төн 1 дагы 1 алымы кичинекей болгондуктан 0дөн берип, үтүр коюп, анан 2-ден бердик дагы, мындан бөлүп 0,125 келип чыкты. Байкадыңарбы балдар? Дурус бөлчөк болгондо дайыма 0 бүтүн менен башталат. Себеби алымы кичинекей. Биз ошондуктан 0 бүтүн менен башталат. Ошону эске алышыбыз керек. Экинчиден 4-төн 9 бул буруш бөлчөк. Буруш бөлчөк болгондо алымы чоң болуп турат. Алымы чоң болгондо сөзсүз түрдө бул 0дон жогору 1ден өйдө болушубуз керек. 1 бүтүн, 2 бүтүн, 3 бүтүн жана башка болуп кетиш керек. Эми 9-4кө бөлгөндө 9 чоң болгондуктан биз 2ден бердик. 2ден бергенде биз 9дан 8 кетсе 1 болду. Демек, калганда биз калдык менен калтырбайбыз. Биз эми эмне кылабыз? 2дин артынан 0ду берип, анан үтүр коюп, 1дин артынан 0 берип, анан бөлө баштайбыз. Ошондо 4төн 9ту ондук бөлчөккө айландырганда 2,125 болду. Андан кийин 1,64-төн 3 бул аралаш бөлчөк. Аралаш бөлчөктү биз дайыма буруш бөлчөккө айландыра алабыз. Буруш бөлчөктү аралаш бөлчөккө айландыра алабыз. Ошол жакта кантип айландырабыз? 64-тү 1ге көбөйтүп 3кө кошуп алымда жазабыз дагы 64-түн өзүн калтырабыз. Андан кийин бул буруш бөлчөк болот. Демек, алымын бөлүнө бөлгөндө 1 бүтүн 100.000ден 4,46.875 болот мынакей. Көрдүңүзбү балдар? Эми биз дагы чыгарабыз. Экинчи темабыз эмне экен? Чексиз мезгилдүү ондук бөлчөктөр. Бул эмне деген бул? Эми карайбыз. 6-дан 5 бул дурус бөлчөк. Дурус бөлчөк болгондо 5ти алымын бөлүнө бөлөбүз. 5ти 6-га бөлөбүз. Баягындай эле биз бөлүп жүргөндөй эле кичинекей сан болгондуктан 0 берип, үтүр коюп, 5тин артынан 0 берип, анан бөлө баштадык. 8,48 болду. 2 18 2 болду. Демек, 2-дин артынан 0 берип, 3төн бердик. 3 6 18 болду. Кайра 2 болду. Да 3төн бердик. Ушинтип кайталана берген болду. Ушу кайталана берген 3 точка турат. Кайталанганда биз чексиз мезгилдүү ондук бөлчөктү айтабыз. Ошондо биз жазганда жазабыз мынакей: 0,18 мезгили 3 деп айтабыз. Көрдүңүзбү? 0,18 бөлүм мезгили 3 деп айтабыз. 3төн 2-ни бөлгөндө 2-ни 3кө бөлгөндө дагы 0 бүтүн беребиз да 6тан беребиз. 6 3 18 болот. Дагы 2 калып дагы 0 бөлгөндө 6 улан өргөндүктөн эмне кылдык биз? 0 бүтүн мезгили 6 деп жаздык. Байкадыңар кандай жазылып турат. Эми 99дон 2 чыкты. Биз 99ту 99га бөлгөндө баягындай 0 берип үтүр коюп, 2 түшүрдүк. Демек, үтүр коюп 0 бергенде жетпейт 20. Дагы 0 беребиз. Анан үтүрдүн артынан дагы 0 бердик. Анан 2ден бергенде 198 болду. Анан 2-ни түшүрдүк. 18 2 болот да. 0 бердик, жетпейт. Дагы 0 бердик. Дагы бияка 0 берип, дагы 2 бердик. Ушинтип 0,2 кайталана бергендиктен биз кантип жаздык? 99дон 2-ни 0 бүтүн мезгили 0,2 деп айтабыз. Ошондой эле бүгүн бөлчөктү туйутмалардын маанилерин эсептөө дегенде биз ошо өтүлгөн темалардын баарын кошуп топтоп, анан
esep çıkarabыз. Mına bizim birinci esebimiz. Birinci esebimiz. 3,125 koşulgan 2,2'den 1 barabar. Bizim kaç koşuyoruz? 3,25'ti plus buruş böcek aylандырабыз. 2'nin özüne 4, 1'de koşsam 5. 2'den 5 bolup kaldı. Anam barabar. Biz emi böcekti onduk böcekке keltire alabыз da. 5'ti 2'ye bölgöndө kanç çıktı? 2,15 çıktı. Ошондо ордуна 2,15 koyduk. Анан кийин 3,25'ke 2,5'ti koşup koyduk da 5,175 болду. Бул жана эске алышыбыз керек. Ондуктун астына ондукту, жүздүктүн астына жүздүктү, бүтүндүн астына бүтүнү жазыш керек сөзсүз түрдө. Экинчи мисалыбыз 1 бөлүнгөн бөлчөк экен 1 бөлүнгөн 0,125 алымы 1,6 бөлү 0,1000/625 бул бөлүмү. Демек 1'de 0,125'ke bölgönüzde mınakey bölüsü бүтүр болгондуктан бүтүр жокуш үчүн эмне кылабыз? Бүтүрдү 2 санга жылдырабыз. 1 2 санга жылдырганда 1'din арасына 2 0 беребиз. 2 0 бергенде 100 болуп калды. Демек 100 бүтүн болуп калды. 100 бүтүндү 25 бүтүнгө бөлдүк. Бөлгөндө 4төн келип чыкты. Демек алым 4 болду. Бөлүмү 1,6-ны 0,1000/625'ke бөлгөндө бүтүрдөн 3 сан турат. Ошондо бул жака 6-ны кошуп, 6тан башка да 2 0 бергенде 3 сан берген болобуз, туурабы? Эми 1600'тү 625'ke бөлдүк. Бөлгөндө 2'ден бердик. 2'ден чыкканда мына 350 болду. Жетпегендиктен 2'nin артына 0'ду берип, анан 0 кошуп, анан 5'тен 6'дан берип бөлө баштадык. Демек бөлүмү 2,56. Эми кайра биз эмне кылдык? 4 бүтүндү 2,56 бөлгөндө мына бул 1,10,000'den 5,625 келип чыкты. Мынакей көрдүңөр балдар, биз кандай бөлгөндү үйрөнөбүз. Силер эми үйрөнүп бүттүңөр. Силерге эми тапшырма, бүгүнкү тапшырмабыз. Мынакей 1 2 3 4 тапшырманы аткарып аласыңар.